Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Darılanının adebi. Allah Taala ölüm menen жашоону жараткандай эле ден соолук менен ооруну да жараткан. Allah Taala кээде ден соолук берип сынаса, кээде оору берип сынайт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дагы ооруган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эгерде инсан болбогондо, андай табиий инсандын оорулары менен оорумак эмес да. Пайгамбарыбызга сыйкырлык да кылынган, уу да берилген. Ушунун дарыларын бардыгын өзү үммөтүнө өзү дагы аткарган, үммөтүнө дагы айтып кеткен. Кээ бир оорулар бар, денеге байланыштуу. Кээ бир оорулар бар, рухка байланыштуу. Кээ бир оорулар бар, нафска байланыштуу. Оорулардын да түрлөрү көп. Руханий оорулар, коркунучтуу оорулар. Мисалы, текеберлик, такаббур, уммул кабаир дейт. Бул чоң күнөөлөрдүн энеси, ушундай жаман оору бул. Көрө албастык да бул оору. Кээ бир адамдар нафсани ооруп калат. Кээ бир адамдар ден соолугу мына денеси жакшы эле, бирок жин менен ооруп калат. Кээ бирлери көз тийип ооруйт. Пайгамбарыбыз айткан: "Ал-айну хаккун." Көз тийүү деген бар нерсе бул дейт. Демек, оорулардын түрлөрү көп. Ибрахим алейхиссалам айтат: "Фа-иза маридту фа-хува яшфи." Оорунун адебинде эң биринчи билип коелу, мен оорусам, Алла мага шифа берет. Шифа Алладан. Алла субханаху ва таала, шифа Алланын колунда. Бу дүйнөгө Алла Таала шифанын аспаптарын жараткан, себептерин жараткан. Дарылар, мазь, врачтар, операция, булардын бардыгы шифанын себептери. Шифа эмес, шифа Алла Тааладан келет. Алла Таала кимге кааласа, бирөө бир таблетка ичип жакшы болуп калат, бирөө 100 ичкенден кийин жакшы болот. Бирөө ичпей эле жакшы болот. Ысык чай менен эле. Демек, Алла субханаху ва тааланы бул өзүнүн амры шифа дегени бар. Качан аспабы шифада ошо амры шифа түшсө, ошондо анан шифа болот. Демек, биз мусулман адамдар өлүм менен жашоо Алланын колунда деп ишенгенден кийин, кодум ушундай оору менен ден соолуктагы Алланын колунда дейбиз. Албетте этияттуулукту Алла субханаху ва таала берген, алдына ала ошого камкордукту көрүчтүктү Алла субханаху ва таала берген. Мындай эмес, мисалы, эмне болсо ошо болду да деп кете бербейбиз. Жок. Мынакей Хазрет Умар разияллаху анху өзүнүн аскерлери менен бир дайындалган жерге, газатка кетип атканда, ал жерде кабар келип калды. Ваба, бир чума, эпидемия, оорусу бар экен. Пайгамбарыбыздын жолдомосу бар. Каерде эпидемия ушундай оору чыга турган болсо, ал жерге барбагыла деген. Кайсыл жерде ошол жердегилер ооруга бир айылга, кыштакка келип калса, ал кыштактар чыкпасын деген. Ал жерге бирөө кирбесин деген. Ал жерден бирөө чыкпасын деген. Эмне үчүн? Себеби жугуштуудан. Туура Алла субханаху ва таала өзү бардыгын жаратат, бардыгы Алла Тааладан болот, бирок себептери жугуштуусу бар. Эми Хазрет Умар разияллаху анху айтты да, ошол аз бараткан жерибизде ушундай эпидемия, ушундай оору, ваба, кесел, оорусу бар экен дегенде, барбайбыз, кайттык деди. Ошондо Умар разияллаху анхунун аскерлери бирөөсү айтты: "Я амирул муъминин, сиз жараткан Алланын тагдырынан качасызбы?" деди. Алланын тагдыры да, тагдырда эмнени жазган болсо ошону көрөбүз да, бара бербейлиби деди. Жок деди. Алланын тагдырынан качасызбы, коркосузбу деген сөздү айтып атат. Айтты: "Мен Алланын тагдырына качамын. Менин ушу качмаклыгым дагы Алланын тагдырынан болуп эсептелет" деди. Көрдүңүзбү? Демек, алдына ала этияттуулук, мына азыр мисалы вакцинация боюнча канча сөз болуп кетип атат. Албетте, бунун курамы,
кайсы жерден алынган, зыяндуулугу жокпу? Эгерде пайдасы болот, зыяндуулугу жок, курамы адалдан боло турган болсо, аны алгандан эч кандай алдына алуу, ден соолукту алдына ала кароо, бул шариятыбыздагы бар нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимдеки Мадинанын курмасынан жетини жей турган болсо, ошол күнү ага эч кандай уудагы, эч кандай сыйкырдын таасири тийбейт дейт. Эмне деген? Алдына ала жесең деген да, же уулангандан кийин жеген дегенди сөзбү? Жок. Демек, мына маселелерди дарылануу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түрлү. Пайгамбарыбызга Хайбарда жөөттөр уу берип койду эле, койдун этин аралаштырып, хижамат кылды. Хижаматта ушу кадимкиде хижамат кан чыгарганда, ушулардын уунун таасирлери чыгат эле дейт. Аллаху акбар. Кийин Пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайтканда дагы ошонун калдыгынан баш оорусуна катты деген. Ибн Масуд радыйаллаху анху айтат, "Матан наби саллаллаху алейхи ва саллям шахидан." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жактан пайгамбарыбыз өттү дүйнөдөн, шахид болду. Эмне үчүн? Уу жедирип койгон себебинен. Ошонун таасири акыркы күндөрү баш ооруга тийгенден. Эми кандай болбосун? Биз мусулман бир туугандар шифаны Алланын колунан деп билет экенбиз, жана ошого аракет кылат экенбиз. Аракет кылат экенбиз. Ден соолугубузду караганга бул аманат экен. Бул Алланын белеги, неамат экен. Ден соолук Алланын берген неамат экен. Бул аманат экен. Ушуну биз жакшы карашыбыз керек экен. Шариятта ден соолукка зыян бере турган тамеки болсун, насвай болсун, наркомания болсун, арак болсун, же болбосо кандай дагы башка немеси болсун, ушудан алдын ала тыюу салган. Эмне үчүн? Ден соолук аманат, буну карагыла, халакатка таштабагыла деген. Жок кылууга алып барганга тыюу салып койгон. Демек, дарыланууда сүннөттү ниет кылып, шариаттын өкүмүн аткарууну ниет кылып дарыланат экенбиз. Bir çöldüktер келип Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга суроо берген. Я Расулаллах, биз дарыланайлыбы? Же кандай кылайлы деп. Пайгамбарыбыз айтат, "Ооба, дарылангыла" деди. Анткени фа инналлах лам яда даан илля вада лаху шифаан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Алла Таала кандай гана ооруну жаратпасын, анын шифасын кошо сөзсүз жараткан дейт. Неизлечимый деген понятие исламда жок. Бул дарыланбайт, бул рак, бул спид да бир балакат салакат, андай эмес. Бардык оорунун дарысы бар. Бардык ооруга Алла субхана ва таала хадисте келет, Алла Таала кандай гана ооруну түшүрбөсүн, ошого жараша дарысын да түшүргөн. Бул риваят Тирмизи шарифте келет тугандар. Демек, ар бир оорунун шифасы бар. Шифасы жок оору жараткан эмес Алла субхана ва таала. Шифасы жок оору жараткан эмес. Бардын шифасы бар. Болсо ошого билип, ошонун өзүнө жетип тажрыйба, билим жетпегендиктин себебинен болушу мүмкүн, акыл анан айтат, мынанын шифасы жок экен деп, андай эмес. Бар нерсенин шифасы бар. Андан кийин чебер, адис, ушундай бир жакшы профессионал деп коебуз, ушундай врачтарга дарыланыш керек экен туугандар. Себеп хадистерде келет, эгерде билимсиз, тажрыйбасыз бир адам дарылап, оорутуп же өлтүрүп алса, кыямат күнү жооп берет ушуга дейт. Демек, адамдын ден соолугу оюн эмес экен. Кээ бир адамдар бар, эми мындай билип билбей эле биларман болгондор дагы бар. Ошондуктан билим дагы керек, тажрыйба дагы керек, билимдүү, тажрыйбалуу врачтарга, табыптарга кандай болбосун, ошолор менен дарыланыш керек экен. Ким дарылай турган болсо, ал да билип алсын, билими болсун, тажрыйбасы болсун, болбосо кыямат күнү буга жооп берет. Адамды жакшы кылам деп оорутуп алып, ден соолугуңузду карайм деп өлтүрүп алып. Албетте, сактануу да керек экен, пархез деп коебуз, диета деп коет, режим деп коет. Ал-химия, арабтар химия деп коет. Расы кулли давай. Бардык дарылануунун өзү түп тамыры диета дейт. Башаты кайсыдан экен? Диета экен. Ошон үчүн айтат, дарылануу сүннөт, диета важип деп айтат да. Пархез. Ансыз мисал Хазрет булда риваятта келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда бир жолу Хазрет Али радыйаллаху анху ооруп калып, чогуу Пайгамбарыбыз экөө курма жеп атат эле, Пайгамбарыбыз айтты, сен муну көп жебе деди. Сен өзүңү сакта азыр сен. Бул оор келет деди, күчтүү келет. Деп анан кийин ага ошо биз азыр мындай эмне деп коет элек, буудайдын талканын эме кылып, анан кийин жасап берди тамак, ошодон кийин анан кийин жакшы болду мында. Мындача атала деп коебуз, же болбосо мында суусундук неме кылып. Демек, ооруган адамга карап туруп табиятына жараша чоңундай күчтүү тамактарды жебей, кичине азы өтө турган немелерге эске алыш керек экен да. Бул дагы бар экен.
Эгерде хижаматка турган болсо 17, 19, 21 айдыкы боюнча. 17, 19, 21 турган болсо, бул сүннөткө да ылайыктуу болот, жакшыраак да болот.